Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан, барыңыздар билген жаңы Будалыктын 7-чи көчөсүнөн сатыла турган 6 сотук жер участок жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Тегиз пустой жер, 6 сотук болгондо көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 30 метр болот. Таза суу бар, мына көрдүңүздөр. Свет бар, прожекторлор коюлган, үйлөр көп, көчөлөрү шагыл. Ушундай сонун жерде сиздер көрүп жаткан ушул жер сатылат экен. Кызыл китеби албетте эле бар. Келүү жолун жакшылап түшүндүрүп коеюн, угуңуздар. Мадыдагы жаңы Будалыкты билгендер бар, билбегендер бар. Мына Учкун, Малбазар, Жош айылы аркылуу жаңы Будалыкка кирип келе бересиздер. Кааласаңыздар, мына Мады жактан келген болсоңуздар, Чагырга киресиздер. Чагырдан өтсөңүздөр Жош айылы аркылуу жаңы Будалыкка өтөсүздөр. Жаңы Будалыктын 7-чи көчөсүндө ушул сиздер көрүп жаткан жер сатка чыгып аткан кези. Бул жакка чыксаңыздар, бул жакта эми бар, Кызыл Тал деп коюшат, 18. Маршруткасы дагы бар. Кайсы маршрутка өтөт эле? 161-чи маршрутка. Мына жакта жаңы Будалыктын асфальт болгон көчөсү менен өтөт. Чыгып шаардын буш-буштарына барып турасыздар. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер баары бул айылдын өзүндө бар. Маршруткасын айттым, шаардын буш-буштарына каттайт, Кудай буйруса. Эсине бир аз тыйын керек болуп аткан, ошол эле себептен сатып атам деди. Сууну көрдүңүздөр. Светти көрдүңүздөр. Прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп ачылат, Кудай буйруса. Ушундай сонун жерде жер издеп жүргөндөр, дос таныш, тууган уруктарга, группаларга, досторго жиберип койсоңуздар болот. Жер алган адам азыр утат. Жер кымбаттап атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тем более тегиз экен, пустой экен. Каалагандай фундаментти куюп, отурукташып, жашоону уланта бересиздер кийин. Баасына келе турган болсок, экранга баасын жазып коем. Хозяиндин номерин дагы жазып коем. Ээлери дагы ушул жакта жашайт, ушул көчөдө эле. Келсеңиздер, өздөрү дагы көргөзүп, кызыл китептерин алып чыгып, маалымат берет. Жер азыр бул бир күндө эле сатылып кетет, көрөсүздөр го. 1-2 күн ашып кетсе. Андыктан аракетти кылыңыздар. Жаңы Будалыктын 7-чи көчөсү. Нар жагы 8 болуп калат ошондо. Латок көчө деп коет аны. Нар жагы уже жаңылай. Ушундай сонун жерде жер чыгып атат. Аракетти кылып алып коюңуздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм, сиздер болсо аракетти кылыңыздар.